Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым жакшы окуп, талыкпай билим алгыла. Бүгүн сабакта көп жетишкендиктерге ээ болосуңар деп ишенем. Анда эмесе, алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, мен силерге табышмак айтайын. Жандырмагын тапкылачы. Т менен баштасаң, чачыңды тарайсың. Д менен баштасаң, көлөкөсүндө отурасың. Ойлонобуз. Булар эмнелер болду экен? Ооба, булар тарак жана дарак. Келгиле, баарыбыз чогуу тарак, дарак деп эки жолу кайталап айтабыз. Тарак, дарак. Тарак, дарак. Эми балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, бул сөздөр башкы тыбышынан гана айырмаланды. Алар кайсы тыбыштар экен? Туура, Д жана Т тыбыштары. Анда бүгүн биз силер менен Д, Т тыбыштары жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сабакта Д, Т тыбыштарынын өзгөчөлүктөрүн билесиңер. Д, Т тыбыштары катышкан сөздөрдү туура айтып, туура окуйсуңар. Жана сөздөрдүн маанисин түшүнүп, салыштырып, талоого үйрөнөсүңөр. Келгиле балдар, эми ушул Д, Т тыбыштарын туура айтып, алардын айырмачылыктарын байкайлы. Д, Т. Дагы бир жолу кайталайбыз. Д, Т. Эмнени байкадыңар? Ооба, Д тыбышы жумшак, ал эми Т тыбышы катуу айтылды. Булар айтылышы жана угулушу боюнча бири-бирине өтө жакын тыбыштар. Ошондуктан алар түгөйлүү үнсүздөр деп аталат. Кайталайбыз, түгөйлүү үнсүздөр. Балдар, сүрөткө көңүл буруп карагылачы. Булар кимдер деп ойлойсуңар? Ооба, булар балдар. Алар бири-бири менен дос. Топ ойногонду жакшы көрүшөт. Топту тээп жатып, эмне деши мүмкүн? Туура, топту тост дейт. Азаматсыңар, балдар. Келгиле, анда ушул сөздөрдү чогуу айталы. Дос, тос. Эмнени байкадыңар? Ооба, силер туура байкадыңар. Бул эки сөздүн башкы тыбыштарынын Д жана Тнын айтылышы жана угулушу бири-бирине окшошуп айтылды. Бирок маанилери ар башка болду. Кезекти эми муундарды окууга берели. Мени менен чогуу үн чыгарып окугула. Да, та, до, то, дө, тө, ду, ту, де, те, ды, ты. Жакшы. Эми сөздөрдү чогуу окуйлу. Анда баштадык. Када, ката. Адам, атам. Дарт, тарт. Дан, тан. Эң сонун жаңылбай шар окудуңар деп ишенем. Эми балдар, кезекти бат айтмага берели. Бат айтма аркылуу силер сөздөрдү туура, так айтууга машыгасыңар.
Анда эмесе бул бат айтманы мен окуп берейин, силер түшүнүп, угуп отургула. Д, Т тыбыштарынын айтылышына көңүл бургула. Ак кептер, көк дептер, толтура, көп дептер, топ дептер. Балдар, булар кептер. Бул дептер. Ушул сөздөрдү эки жолу кайталап айталы. Кептер, дептер. Кептер, дептер. Эми бат айтманы менин артыман кайталап айткыла. Ак кептер, көк дептер. Дагы бир жолу кайталайбыз. Ак кептер, көк дептер. Толтура, көп дептер. Кайталайбыз. Толтура, көп дептер. Топ дептер. Дагы бир жолу топ дептер. Эми толук айтабыз. Ак кептер, көк дептер. Толтура, көп дептер. Топ дептер. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми жаңылбай батыраак айталы. Ак кептер, көк дептер. Толтура, көп дептер. Топ дептер. Балдар, ушул бат айтманы ата-энеңе, бир туугандарыңа жаңылбай бат айтып бергиле. Балдар, окуп көргүлөчү. Эмне деп жазылып турат? Ооба, тер деген сөз экен. Ойлонуп көрөлүчү. Тер дегенде силерге кандай ой келди? Туура. Алманы тер, дагы бир нерсени тер деп айтабыз. Азаматсыңар. Дагы ким кандай ойлоду? Ооба, адамдын денесинен чыккан тер болот. Кайсы учурда адамдын денесинен тер чыгат? Туура. Адам кыймыл аракет жасап чуркаганда, иштегенде, же адам ооруп калса да тер чыгат. Кыргыз тилинде айрым сөздөр эки маанини түшүндүрөт. Биз муну биле жүрөлү. Балдар, сүрөткө көңүл буруп карагылачы. Бул кайсы мезгил деп ойлойсуңар? Ооба, күз мезгили. Балдар эмне кылып жатышат? Эми ушул сүрөткө карата сүйлөм түзгүлө. Экинчи сөзү картөшкө. Калган сөздөрдү толуктагыла. Туура. Балдар картөшкө терип жатышат. Кайталайбыз. Балдар картөшкө терип жатышат. Жакшы. Келгиле, бул сүрөткө да сүйлөм түзүп көрөбүз. Ойлонобуз. Бул сүйлөм 3 сөздөн турат. Азаматсыңар. Бала тердеп жатат. Кайталайбыз. Бала тердеп жатат. Силер да туура сүйлөм түздүңөр деп ойлойм. Балдар, эми жашынган сөздөр оюнун ойнойлу. Азыр биз дарыкана деген сөздүн ичинде жашынган бир нече сөздөрдү табабыз. Ал үчүн бизге цифралар жардам берет. Анда оюнубузду баштайлы. Биринчи эмне деген сөз болду экен? Туура. Ык. Кийинкисичи? Туура, кыр. Үчүнчү сөз эмне болду экен? Азаматсыңар? Кар. Кийинкисичи?
Туура, дары. Акыркысы эмне болду экен? Азаматсыңар, карын. Силер, балдар, жашынган сөздөрдү таба алдыңар. Силер дагы көп сөздөрдү тапсаңар болот. Балдар, бүгүн сабакта кандай жаңы сөздөрдү билдиңер? Келгиле сөздөрдүн дуалына көңүл буралычы. Бул эмне? Туура, бул тер. Бул дептер. Булар кептер. Бул дарак. Бул тарак. Булар достор. Азаматсыңар. Силер сөздөрдүн аталышын эсиңерге сактап калыптырсыңар. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер д, т тыбышы менен тааныштыңар. Алардын түгөйлүү үнсүз экенин билдиңер. Д, т тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлүп, сүйлөмдөрдү түздүңөр. Жана алардын өзгөчөлүктөрүн салыштырдыңар. Муун, сөз, сүйлөм, тексти окудуңар. Жаңы сөздөр менен тааныштыңар. Ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Балдар, мен силерге ишенем. Айтылган нерселерди угуп, жетише алдыңар деп. Бул алган билимдерди унутуп калбайлы. Кайталап туралы. Анткени алдыда биз окуй турган кызыктуу ырлар, жомоктор, табышмактар бар. Балдар, билинбей убакыт да келип жетти. Биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.